Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Kırgız elim, qadırlı mekendештер. Бұл башыбызга түшкөн оор күндөрдө сиздерге bir ayatты Allah Taala'nын китебинен 155-ci Bakara сүрөсүнүн 155-ci ayatın, 156-cı ayatın bir eskertip ketmekçimin. Allah Subhanahu wa Taala emne deydi? Estaizu billah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Manisi Allah Subhanahu wa Taala, урматтуу мусулман bir туугандар, урматтуу мекендештер, жашоону адам баласына сыноо үчүн берди. Ошондуктан бул аятта Allah Taala айтат: Биз силерди сөзсүз түрдө сынайбыз. Жүрөгүңөргө корку салабыз. Силерди ачарчылык менен сынайбыз. Mal mülküңөрдөн кемитебиз. Жаныңарды алабыз. Бала чакаңарды алабыз. Силер дыйканчылык кыласыңар, аракет кыласыңар. Бирок силерге түшүн бербей коебуз. Мына ошолордун бардыгы башыңарга бир сыноо болот. Карасаңыздар, Аллах Субханаху ва Таала бул аятта «Вал анфус» дейт. Өзүңөрдөн эмне кылабыз? Силерди өзүңөрдү жаныңарды алабыз дейт Аллах Субханаху ва Таала. Алымдар айтат: ар кандай нерселер менен болот, ошонун ичинде силерге бир оору жөнөтөбүз. Ошол оорунун натыйжасында силердин ажалыңарды белгилеп, жаныңарды алабыз. Башыбызга түшкөн кандай бале, кандай кыйынчылык түшпөсүн, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Субханаху ва Таала 3 insanга бул кыйынчылыктарды түшүрөт. Биринчи капыр болгон. Аллах Субханаху Таала капырга эмне үчүн бул кыйынчылыктарды берет? Бул сыноону берет, капырдыкта чөгүп кетсин деп. Алла Таала өзүнө жакын болгон аулия кулдарына бул кыйынчылыктарды берет. Эмнеге? Өзүнүн даргөйүндө даражасын көтөрүш үчүн. Ал эми үчүнчү, Алла Таала өзүнүн күнөөкөр имандуу пенделерге кыйынчылыктарды берет. Эмне үчүн? Алардын күнөөсүн кечириш үчүн. Алымдар айтат: Аллах Субханаху ва Тааланын даргөйүндө бир баленин бале болуп, ошонун натыйжасында күнөөлөрүн кечирилүүсүнө себеп болуусу үчүн баленин деңгээли кандай болуш керек дегенде алымдар айтат: бир инсан үйүндө бир китеп окуп аткан учурда, же болбосо бир нерсе жазып жаткан учурда, шам чырагы жаңып турган учурда терезеси ачылып, шамал кирип, ошол шам чырагын эгерде өчүрүп койгон болсо, ал мусулмандын башына бир бале болот. Ошонун натыйжасында Аллах Субханаху ва Таала күнөөсүн кечирген болот. Мына ошол инсандарга Алла Таала айтат: «Вабашшири сабирин». Мен кандай бале бербесем, кандай кыйынчылык бербесем, ошолорго сабырдуулук менен мамиле кылгандар, сабырдуулук менен тосуп алгандар, аттиңдебей, Алланын анын башына пешенесине жазган тагдырга нааразы болбой, ыраазычылык менен кабыл ала турган болсо, ва башшири сабирин, ошол инсан сабырдуу болот, ошол сабырдууларга сүйүнчүлөгүнүн бейиш дейт Аллах Субханаху ва Таала. Бул инсандын бара турган жайы бейиш.
Алла Таала кимдин башына, бұл хадис кудсида айтылат, Алла Таала кимдин башына bir оору берген болсо, ошол оорудан айыгуусуна Алла Таала шипасын берип, оорудан айыккан болсо, Алла Таала айтат, мурунку канынан жакшыраак кан берем, мурунку этинин кайырлуу эт берем дейт Алла Субхана Таала. Эгер ошонун натыйжасында мен анын жанын ала турган болсом, анда менин бейишим ага важип болот дейт Алла Субхана Таала. Мына бул сабырдууларга бейиште эмне кылгынын сүйүнчүлөгүнүн. Алар кимдер сабырдуулар? Аллазина иза асабатхум мусибатун. Алардын башына кандайдыр бир кыйынчылык келбесе, калу даро айтышат. Инна лиллах, biz Алла Таалага тандыкпыз. Biz bir гана Алла Таалага тандыкпыз. Алла Таала биздин эгебиз, Алла Таала биздин жаратуучубуз, Алла Таала биздин башыбызда кандай кыйынчылыктарды берген болсо, biz бул кыйынчылыктардын сыпатына карабайбыз, кимден келгенине карап туруп кабыл кылабыз. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Натыйжасында biz Алла Таалага кайтабыз. Бұл жылда мейлі 60 жыл жашайын, мейлі 45 жыл жашайын, мейлі 30 жыл жашайын, мейлі 70 жыл жашайын, мейлі бір кылым жашайын, бирок натыйжада инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Алла Таалага биз эмне кылабыз? Кайтабыз. Кайтканда болсо, бул жашоодо эмнени эккен болсок, ошонун үзүрүн алабыз. Эмнени эккен болсок, ошонун мөмөсүн алабыз. Сабырдуулукку эккен болсок, сабырдуулуктун мөмөсүн алабыз иншалла. Мына ошолор улаика алейхим салаватун мин раббихим. Алла Тааланын алардын үстүнө салаваттар болсун. Алла Таала алардын күнөөлөрүн бардыгын кечирсин. Алла Таала ошолордун үстүнө рахматын жадырсын деген манисиндеги аят бол. Алейхим салаватун мин раббихим ва рахма. Жана Алланын мээрими алардын үстүндө болсун. Ва улаика хумул мухтадун. Мына ошолор тура жолго, хидаяттын үстүндө болгон кулдар болуп эсептелет. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул кыйынчылык күндөрдө биздин кыла турган мамилебиз Кур'анда дал ошондой айтылган. Наразы болбой, Алла Тааланын бизге берген ошол кыйынчылыктарды сабырдуулук менен тосуп алып, бирок аракетсиздик болбойт. Аракет кылыш керек. Себептерге байланыш керек. Дары-дармектерге байланыш керек. Алла разы болсун. Бул кыйын учурда спонсордук жардам көрсөткөн мекендештерибиз, ыктыярчы болгон, волонтер болгон мекендештерибиз, Алла Субхана ва Таала өзгөчө медиктерибиз, Алла Субхана ва Таала силерден терең разы болсун иншалла. Бул кылган иштериңерди Алла Субхана ва Таала мөмөсүн кыяматта сөзсүз түрү берет иншалла. Алла Субхана ва Таала силер кандай ошол эл үчүн кызмат кылып атсаңыздар, иншалла эл да Кудай буйрса силерге дал ошондой, бала чакаңар, небере чебереңер иншалла силерге ошондой бир кызмат кылган болсун. Алла Субхана ва Таала баарыбыздан разы болсун. Алла Таала бүтүл калайык калкыбызга сабырдуулукту насип кылып, ошонун аркасында бейиштерге ээ болуу насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.